түшкөн суусу бар, көздүн жоосун алган көркү бар, кол жаратылышына ылайык журту бар, аруак эли меймандос болгон Тельман айылына келдик, урматтуу ателер. Билесиздер, бул жакта дагы жайкы Куран курсу жана лагерь уюштурулган. Азыр энелерибиз менен жолугуп, Тельман айылында лагерь кандай өтүп жатат, ошону билип беребиз. Андыктан экрандан алыстабай туруңуздар. Жүрүңүздөр. Сүйлөп коюн. Болор диним, отуруп сүйлөсөң деле. Бул Тельман жакшы экен, ушундай эме заңыратып салып коюштуруп, үйлөрдү балдар эме сабак окусун деп, балдардын эмесин ойлоп, ата-энебиз деле кабатыр болгон жок. Ушундай жерде окуп атабыз, караңызчы, абасы таза, салкын. Даже бул эме биякты башкача элестетем да, караңызчы. Полясы көп, жаныбарлар көп, күндө минебиз, эс алабыз, сабак окуйбуз. Уже бияктан үйүмө кетким келбей калды, байке ачыгын айткандачы. Мына жамааттарым бул полный мен жамаатымда, жакшы балдар полный Куранга түшкөндөр. Бал эме лагерь кандай болот? Лагерь сон болот. Өтө жакшы, 3 баш. Нет бар. Эмечи, тамак аш кандай болот жигиттер? Тамак аш жакшы, тамак аш байке биякта үйдөгүдөн да сон, аябай сон бияк. Аша үйүңө кетким келбей калат. Айтып койгочу, турабы? Тура. 3 мал тамак берет. Машалла. Ысык тамак. Анан мындай жигиттер, бизди ата-энебиз мындай түрдүү максаттар менен алып келип тастаган да, дагы да иман эдеби өссүн депчи. Ошол боюнча кабар бергилечи, иман эдеп өзгөрүп атабы, кандай жакка мындай байкадыңар? Машалла. Дин үйрөндөн эмнелерди үйрөнүп атасыздар? Адептерди, адеп ахлак боюнча ким айтат мында? Мисалы үчүн, лагерге келгенге чейин мен мындай элем, үйдөгүлөр менен, ата-энем менен, досторум менен ушундай мамиледе болчу элем. Азыр лагерден кийин ушундай өзгөрүштөр болду. Айтыңыз. Мурун биз көчөнүн балдары болчук, көчөдөн эле калбай, ата-энебиздин тилин албай, ата-энебизди укпай, түнкү 12 чейин тентип, оюбуздун баары көчө, жаман иштер болуп кеткен. Анан бияка келип, иншалла өзгөрдүк. 5 убак намаз, тартиптүү балдардан болуп калдык. Мына 2-3 күндөн кийин Куранга чөбүз бардыгыбыз, турабы? Түштүк. Уже кээ түштү да. Эми Кудайым буйруса, ата-энеңиздерди баягы Куран окуп сүйүнтөт экенсиздер да. Ооба. Эми да ата-энебиз баягы зыяратка келип калса, же мына ушул лагерь аяктагандан кийин үйдөгүлөргө кандай мамиледе болобуз? Ким айтат? Айт берейин эми. Ата-энебизди сыйлап, ата-энебизди барктап, ата-энебиздин дубасын алып, апабызды сыйлап, апабыздын бутун жууп, эметебиз кызмат кылабыз ата-энебиздин алдыбызда. Ар бир мусулмандын алдында бул милдет да. Ата-энебизге кызмат кылышчы. Машалла. Эмечи, эл жерибизге, мекенибизге кызмат кылабыз деген сезимдер ойгондубу? Ооба. Кантип кызмат кылабыз? Башка өлкөлөргө Кыргызстанды таанытып, иман жагынан, жакшы деген жагынан таанытабыз да. Машалла, ниеттер бекем экен анда иншалла. Ийгилик каалайбыз, лагериңиздер мындан дагы жакшы өтө берсин. Атабы. Бул жакта инилер, сунаттылар футбол ойнап атабызбы? Ооба. Ким утуп атат? Биз азыр утуп атабыз 3-2. Иншалла утабыз азыр. Дене тарбия сабактар кандай өтүп атат, машалла? Дене тарбия сабактары жакшы. Күн сайын ар кандай оюндар менен күн сайын ар башка. Кайсы жактан келдиңиз эле? Мен Бишкектен келем. Бишкектен келгенсиз. Мындай Тельман айылында уюштурган лагерь ушундай экен деп мындай элестеткенсизби? Жок, мен имам азам деле жакшы болот деп ойлогом, бирок бул жактарга келгенде бул жакта да сон экен. Бул жактан төө миндим, аттарды миндим, пони миндик, бассейнге түштүк. Кызыктуу болот. Кызыктуу болот. Сабактарда белектер берип, кубок берип. Машалла, сон өтүп аткан экен, Сон иншалла. Давай, утуңуздар, утулбаңыздар, уят болот. 3-3 кана кел, ийме кел. Азыр эмне? Каяка чыгып кетип атасың эми? Зачта? Зачта, машалла, да, ийне. Машалла. Сүйүнгөн тартып койбойсуң.
Görüldük sırada interview alamayız. Assalamu aleykum менин машалла. Канча болду шот? 4-3 уттук. 4-3 эсебинде утуп атасыздар, машалла. Кана машалла. Кайсы команда? Кол көтөрүп коюңуздар. Жакшы экен. Инилерим, лагерь кандай өтүп атат? Өтө сонун. Тельман айылында уюштурган лагерь сиздерге мындай ушундай деп элестеткенсиздерби? Мен ойлойм, мен буга караганда жашыраак аякта сабактарды жандыраак өтөт десем, экөөнүн айырмасы почти жоктой эле экен да. Экөө бирдей эле экен. Анан бияктын сизге өзгөчө жаккан эмне? Өзгөчө тайкан биякта Бияк салкын экен. Анан биякта понилерди жакшы жана төөлөр сонун экен. Мингенде аябай чоң экен, күчтүү экен. Эмне айтып атты эле? Бияктын өзгөчө сизге эмнеси жакты? Өзгөчө биякта таза аба, ал жакта күн ысык болуп турат, биякта ар дайым салкын болот экен. Ойногонго да ыңгайлуу. Ойногонго ыңгай болот экен да, ал жакта буттарың ысып ойнобой калат экенсиң да. Биякта если даже сууң жок болсо деле ойной берет экенсиң канча болсо деле. Машалла, ошол жагы сизге жакты, э? Иним айтыңызчы, тамак аш кандай болуп турат? Тамак аш алхамдулилла жакшы, 3 мал ысык тамак берип турат. Курсактарыңыздар коюп атабы? Ооба, алхамдулилла. Атене кыжат болбой эле коюга. Машалла. Иним айтыңызчы, сиз үйдө жүргөндө ата-энеңизге кандай мамиле кылчуңуз эле? Азыр кандай мамиле кылам деп ниет кылып атасыз? Үйдө мен телефон көрүп эле жатып берчүмүн, апама жардам бербейчүмүн. Эми иншалла апама жардам берем, атама жардам берем деп ниет кылып жүрөм. Телефондон арылуунун аракеттерин кылдыңызбы? Ооба. Бирок телефондон арууунан аракет кылдым, бирок эч эле болбой жатты. Кайра эле алсап кетип, оюндарга кирип кетип, азыр иншалла телефондун убактысын жарым саатка чейин азайтам го дейм. Ошондо жарым саат колдоносуз. Ооба, иншалла. Колдонгондо да пайдалуу нерсе экен. Ооба. Калган убакытты эмнеге арнайсыз? Калган убакытты Куран окуу жана илим алууга. Мектеп сабактарын жакшы окуга. Иншалла. Машалла, Алла разы болсун. Иним лагериңиз дагы кызыктуу өтө берсин, э? Машалла. Ойной бериңиз. Урматтуу ата-энелер, ал эми бул жакта болсо мына көк чөптүн үстүндө инилерибиз. Эмне ойун ойноп атасыңар жигиттер? Ортого түшмөй. Машалла, ортого түшмөй. Кана ким мыкты ойноп атат бул жерде? Сизби? Машалла. Кандай өтүп атат лагерь иним? Аябай сонун, алхамдулилла болот. Кана келиңиздер, машалла, инилерим. Сиздерди ата-энеңиздер көргүсү келип атат да. Сиздер бизге бир добуштан айтыңыздарчы, бир суроого. Лагерь кандай өтүп атат? Жакшы. Мындай сиздерде мындай болгон жокпу? Баягы кабыл алуу күн болдуго? Ошондо баарыңыздар Карабалтада Нур мечитине тапшырдыңыздар да, имам азам элес. Анан лагерьге Тельманга болот экен дегенде мындай бир башкача сезимдер болду беле? Жок. Болгондор бар бараңыздарда? Анан азыр ошол сезимдер кандай өзгөрдү же өзгөрбөдү, ошону айтып бериңиздерчи. Мен ойлогом да мен имам азамга калгым келген да. Ан жакта жакшы деп ойлогом. Бул жака келгенде бул жакта эле алхамдулилла сонун экен, аябай. Бул жакта төлөргө деле отургузат экен, жакта деле отургузат экен. Кудайга шүгүр. Мындай программалар окшош. Кемчиликтер окшош. Ай, машалла. Имам азамдан эле биринчи келгенде сону ойлогон элем, төлдөр только ошакта мезеткен. Тельманга келгенде бияк анча эмес ойлогон элем, анан биякта да төңкө мезеткен, сонун экен. Бассейнге түштүрөт экен еще. Ай, машалла. Бияктын өзгөчөлүгү эмнеде экен? Абасы таптаза, салкын, э? Ысыбайсың, сонун ойнойсуң. Машалла. Эс алуу ойдогудай болуп аткан экен да жигиттер, э? Тоолору жерке. Анан нелерди үйрөнүп атабыз бул жактан? Адеп ахлак. Апа атаңга жакшынан сүйлөгөндү, мурда жаман сүйлөйт элек, азыр жакшы сүйлөп үйрөнүп калдык. Машалла, машалла. Жакшы нерселерди алып аткан экенсиздер. Баркын билет экен, ата-эненин баркын билет экенсиң. Мен ата-энем мурда башкача мындай айткан сөзүн укпай жүрчүмүн. Мисалы тамакка чакырганда азыр деп мындай келчү эмесмин. Азыр ата-энем баркын билдим, чакырганда барып турам. Ата-эненин колунан өп шекеме тийгизем. Ата-энем баркын мындай өтө кичинекей тон кийген да, ал биз ата-энени мындай жоготуп деле коюшу мүмкүнбүз. Ошо бул жерден ата-энени сыйлоону үйрөндүк, Куран окуганды үйрөндүк, дуаларды үйрөндүк, ошо. Машалла, жакшы нерселерди үйрөнүп аткан экенсиздер да. Анан билесиздер да, үйдө жүргөндө баарыбыз бир оору менен ооруп, ата-энебизди кыйнатчы. Кайсы оору ошол? Телефонду сагынып аткан жоксуздарбы? Жок. Үй барганда телефонду телефонго кирип кетесиздерби? Жок. Жакшына сыйлап, жана эмесин жакшынан карайбыз, сыйлап. Лекесте мен айлана чөйрөн балдар дегендей сөгүнүп дегендейчи. Бул жака келгенде айлана чөйрөдө балдар сонун, алхамдулилла болот. Телефон, жаман оюндар деген жок да, машалла. Иши
өзүң адам өзгөрөм десе биринчи айлана чөйрөсүн өзгөртүш керек экен да, ошону түшүндүм мен. Ошону түшүндүңүз. Кандай гана чоң түшүнүктөргө болуп атат. Мына айлана чөйрөңүз караңыз, баары тең нурду, соонун мотурайган, мостойгон балдар экен, машалла. Үйдөгүлөргө салам айтып коесуз жигиттер. Салам. Машалла, машалла. Жакшы ойной бергиле жигиттер. Биз мурун лагерге келе электе бейбаштык кылчубуз, негизи өзүбүз жалгыз жүргөндө, мисалы үчүн башка алдыңда бирөө кетип баратып акчасын түшүрүп алса, аны дагы чөнтөгкө салып коюп, көбүнчө күнөө кылчубуз да. Бул лагерге келгенден кийин биз баарын түшүндүк. Аллах Таала көрүп турарында бизди ошо азыр биз шариатка да баш ийип, өзүбүздүн Кыргызстаныбызга, мыйзамдарына да баш ийип жатабыз. О, машалла. Ошону үйрөндүңүздөр бул жактан, Үйрөндүк бул жактан. Бул жактан устаздар үйрөтөт баарын. Ассалому алейкум. Мен атым Кемелбекова Даниэль. Мен Тельман айылында жашайм. Ушу биздин айылда көп жылдан бери лагерь уюштурулуп келет. Досум экөөбүз лагерге келбептирбиз, бирок мурун келбегенибизге өтө өкүнүп калдык. Досум экөөбүз өтө жакшы жакка өзгөрдүк. Мисалы айта кетсем, ата-энебизди сыйлаганга, урматтаганга. Мен ушу Тельман айылында жашайм. Биздин Тельман айылында көптөн бери ушундай жайкы лагерь ачылышкан. Ушу жайкы лагерге Кыргызстандан, жети областан балдар келип эс алышат да. Мен өтө аябай катуу сыймыктанам ушу Тельман айылыбыз баардык Кыргызстанга кызмат кылып жатканына. Менин атым Асан. Менин атым Үсөн. Биз бул жакта ата-энеге, туугандарга, кошуналарга, досторго жакшы мамиле кылууну үйрөндүк. Менин атым Нурсултан. Менин атым Бексултан. Биз бул жактан мекенди сүйүүнү үйрөндүк. Биз бул жактан мекенге кызмат кылууну үйрөндүк. Биз мекенди коргойбуз.